Айтпасаңыз окуя кандай болду, кайсы убакта келди? Эми биз саат 5-тен кийин келди да, ошо 6-лардын ортосунда келди, билбейм. Ошо жерде отурсам эле мына жактан кирди, биздин уулду жогору жактан келбеди, мына жактан келип турду. Мындайына отурган жеримде эсим алып калайын деди. Суу киргенин көрүп. Ушинтип эми үйлөрүбүздүн ичин баарын суу басып, түнү менен ар каерде жүрдүк да. Азыр эми балдарды айтып ичидеги сууларды чыгарттык челек менен, дагы эле саркып чыгып атат. Танын аркасы болсо айнек барабар болуп суу толуп турат. Азыр эми МЧСтин шлангалары жетишпей атат экен сордургандары. Ачканыбыз менен лайка басып турат, эми ол лайкалар кандай болот билбейм. Ушул жерде барашни тип да, булар корпустун немелери аркасы жийип калса полный эле түшүп калат булар эми. жылдын 20-июль күнү кечки саат 17 болжол менен 17:00 баштап жаан чачын жамгыр жаая баштаган. Ошол мезгилден 16:00 чейин жамгыр тынбай жаап, ошонун кесепетинен сел суулардын көбөйүп, жогору жакта сел коргоочу тосмолор тосулган. Алардан ашкандан кийин дамбаларды жеп, селдин суулары көбөйүп айылга басып кеткен. Бул Сузак районунун Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн Чаңгыр Таш айылы. Бул жерде болжол менен бүгүнкү күндө азыркы мезгилде 500дей турак үйдүн коро жайларына жана турак үйлөрдүн ичтерине кирген. Азыр жарандык коргонуу комиссиясы жана өзгөчө кырлар министринин адистери ордунда иштеп атат. Ошол 500 үйдүн ичинен канчасы огородторуна кирген жана турак үйдүн ичине кирген боюнча азыр комиссия иштеп жатат. Мындан сырткары өзгөчө кырлар министрлиги тарабынан 182 кызматкер ушул үйлөргө тазалоо иштерин жүргүзүп атат, үйлөрдүн иштерин. Жана 10 техника жергиликтүү бийликтен тартылды. Бүгүнкү күндө погрузчик, грейдер, эскаваторлор тартылып, жеринде иштеп атышат. Жана ошондой эле жарандык коргонуу кызматтарынан да кызматтар тартылып, СЭС, ички иштер кызматы, ошондой эле водоканал, бүт службалар тартылып, бүгүнкү күндө азыр службалардан да кызматкерлер келип, ордунда жумуш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө бул жерге облустун ыйгарымдуу өкүлү дагы келип, ордунда көрдү. Азыркы мезгилде ошол комиссия менен чогуу турак үйлөргө кирген жерлерди көрүп, тапшырмаларды коюп берип жатат. Кесепеттерин чыгымдарын азыр жарандык коргонуу комиссия иштеп бүткөндөн кийин толук маалымат беребиз. Селдин кесепетинен кече күнү бир 2015-жылы туулган кыз агып кеткен. Түнкү саат 10:30 болжолду 10:30 жарандар тарабынан, жергиликтүү тургундар тарабынан табылып, ички иштер кызматына өткөзүлүп, ата-энесине өткөзүлүп берилди. Анан жанагындай жашоого мүмкүн эмес дагы үйлөр барбы бул жерде азыр? Азыр комиссия иштеп атат, бирок биз көргөн жерлерде турак үйлөрдүн подвалдарына кирген жана кээ бир үйлөрдүн кошумча курулган хозпостройка жана заборлорун бузуп кеткен көбүнчө эле. Анан азыр ошол турак үйлөрдүн кооптуулугу канчалык кооптуулугун департамент мониторингдин адистери жана биздин өзгөчө кырлар министрлиги менен биргеликте аныктайбыз, анан толук маалымат беребиз.
Neme aşırı bile merkezde kamatış gerek. Ayın başçılar verdik o şey. Bir neme bakın. Gününe suda kamatış gerek. Bir ayda hiç kirgen yok. Biz kocaman hepsi hiç kirgen yok. Bir adamım. Aksakallarım var kalkan. Gününe suda yürüdü. Ana vermeyeceğim. Nasıl olursa vermeyeceğim. Hüllerde sular, kalkallar sular. Kiravay tavır. Aparıp kırmayız. Yağmur yağdı, mündür yağdı. Anan ne oluyor öyle, yağmur yağıyor öyle, su ağıyor, ne olacak lan, polnu su yok, sel ağıyor öyle. Büt bacası kaptap kaldı, yüzde altı neverim var ya, altı neverim kanıtı vaptırsın bir ilaktap, yüzde arkası basayım olup gitti. Anan evde baldarımı alıp çıktım neverim, altı neverim benden oturup kaldım biliyorsun ya. Oturup arkası polnu basayım olup gitti. Bu жақта нер вообще канал болып кетті ағып. Анан кандай кылышыбыз билбей чыгарып кеттим балдарым кутуруп. Куткарып азыр эми балдарым адырда, сиңдим үйүндө. Анан билбейм уштуда эле болду. Мындай селди көргөн эмеспиз. Мурда болчу эле мынчалык болгон эмес. Мынусунда өтө каттуу болду. Бирок элдер жаман жабыркады. Бүт эле кошуналар жабыркады. Аябай каттуу эмне болду, жабыркап. Балдар даже балдар агып кетти. Кошунамдын баласы кыз агып кетти. Keşinde saat 11'de ne kılıştı, tavıştı. Alo. Geçe takılıp turgan neme ona eкен, vapon alama. Okuya keçe şu asırın aldında. Asır gep tarat alıp emin asır okuyuz деп atkam aldı. Jamgır jağdı. Arkasından möndür jağdı. Em kündөгүдөй дайымкыдай болот экен деп мен 63 жашка чыктым, мындай селди көргөн эмесмин. Нерем кичинекей 10 жашар нерем бар эле. Экөөбүз бул жерде туруп калдык. Анан телефонду алып чыгып алдым, эми кассагам телефонубуз калып кетпесин деп. Мен үйгө кирдим телефонго. Болду ошодон чыга албай калдым да кайра. Эшик 2 метрче жооп. Чыга албай калдым. Неберемди муну зараңды сактап калды. Şu зараңды кучактап турду неберем. Аркасынан сел уруп турду. Ошо жараксыз бар жогубуз жараксыз. Эчтекебиз калбады. Продуктабыз ham жок, буюм теримдерибиз ham жок, мына бар жок. Жок болду. Эми şu өкмөттөн суранат элек, жардам кылсын, таштап койбосун. Өзүм пенсионермин. Жалгыз ошо неберем менен жашайт элем. Soğal oldu. Göz açıp yumuşa. Görüp hazırga tarı koyuyaktan. Öteman kokup gittim. Yani bir de kızımız ölüp kaldı. Kiçkine kızımız 6 yaşar kızımız akıp gitti. Hiç kurtarıp yardım ver alganı yok. Nima qilamiz endi? Hükümet yardım vermezse ilacımız yok.
Sizdin kızınız kıda. Yok men qo'shnining qizi. Qutqarib olib Uyingizda qolaman. qanday endi javr topdingiz? Shunda hamma to'rt uyma hammasiga suv kesel kirdi, suv kirdi. Gilam xoloslar mana moslar hammasi men. Loy hamma yo'q shu ahvolda qoldik. Qo'lda yana bitta bolasi bor ekan. Uchta bola qildi ishda. Adam uyda oturmuyor. Yürüm çımır o etrafta kızım balak oğludan. Şu balağın yüzüne men al. Kalktırdı. Eğer o yarım daha kelgende tepkisi koymakta. Bir yarım metre maşında. Dünya mı? Hiç maş kızı kurtaramay kaldık. Çıkışta ilacı olmaz. 5 kişi maşında uşak durdu.